11 бөлүк. Көңүл топтоо жана ойлонуу. Көпчүлүгү көңүл топтоо жөнүндө түшүнүккө анча маани бере беришпейт. Ал аларга оор жумуш сыяктуу көрүнүп, мектеп жөнүндөгү анча жагымдуу эмес эскерүүлөргө алып келет. Кыскасы, көңүл топтоо бир топ аракетти талап кылат деп ойлошот. Бирок, чындыгында сиз фильм же концерт көргөндө рахат алгандай эле, эгерде өзүңүзгө канагаттануу алып келген иш менен алектенсеңиз, көңүл топтоо өзүнөн өзү эле болуп турат. Көңүл топтоого өтө чоң аракеттин деле кереги жок. Бирок, ага көнүгүү керек. Бул өзүңүзгө керек нерсе катары таап ала турган жана аны өстүрүп чоңойто ала турган көнүмүш адат. Башка адаттар сыяктуу эле, аны да канчалык көп колдонсоңуз, ошончолук ал сапаттуу боло баштайт. Көңүл топтоону өнүктүрүү менен сиз ойлоруңузду эле башкарууну эмес, акылыңыздын да туна баштаганын байкайсыз. Көңүл топтоо жөндөмдүүлүгү жана мээни бир идеяга же ойго багыттоо бул мээнин күчүн ийгиликтүү колдонуунун негизи болуп калат. Тилекке каршы, эгерде сиз мээңизди бул багытта машыктырбасаңыз, анда ал сизге баш ийбеген, бир ойдон экинчисине секирген, туруксуз досуңуз экенине көзүңүз жетет. Мээңизди эми машыктырып баштаганда, сизге мына ушул ой келиши ыктымал. Адамдын мээси көпчүлүк учурда алар ойлогондой туруктуу эмес. Аны башкаруу үчүн бир топ аракет кылууга туура келет. Мына так ушуну мээни сиз каалагандай ойлорду чыгарууга, ошондой эле сизге кереги жогун четке кагууга мажбурлоону үйрөнүшүңүз керек. Адам өзүнүн күнүгө адаттагы келчү ойлоруна жетеленсе, анда ал өз фантазияларынын, түйшүктөрүнүн жана жөнөкөй каалоолорунун кулу. Ар бир ой адамга үстөмдүк кылууну каалайт. Көңүл топтоону үйрөнүү менен биз өз ойлорубуздун үстүнөн көзөмөл кылганга үйрөнөбүз. Көңүл топтоонун түрдүү амалдарынын жардамы менен мээбизди күчтөндүрө алабыз. Ал эми бул өз кезегинде ойлорубузду талдаганга мүмкүнчүлүк берет. Көңүл топтоону өнүктүрүү булчуңдарды машыктырууга эле окшош нерсе. Эстеп көрсөңүз, спорт залда алгач машыга баштаганда сизге биринчи күн абдан кыйынга турганын, бара-бара ал көнүмүш адатка айланып, ал тургай уламдан улам андан кубанычтуу канагаттануу ала баштайсыз. Туура ошондой эле көрүнүш сиздин башыңыздагы спорт залда болуп өтүшү мүмкүн. Сиздин мээңиз тартипке көнгөн эмес, ошондуктан алгачкы убакыттарда ал сизге абдан катуу каршылыктарын көрсөтөт. Чыдамдуу болуп, бул көнүмүш адатты өзүңүзгө бекитүүгө тырышыңыз. Ар дайым тынбай жасалган машыгуулар гана жакшы жыйынтык бере алат. Ойлонуу. Менин оюмча, ойлонуу көңүл топтоо адатын өстүрүүгө жарактуу эң биринчи амал. Ал акыл жөндөмдүүлүгүңүздү эле курчутпастан, бардык сиз изилдеген көйгөйлөрдүн баарын терең түшүнүүгө жардам берет. Ойлонууга арналган көнүгүүлөр биздин сабактын ажырагыс бөлүгү. Кандай көйгөй болбосун, биз ойлонуу менен көп нерселердин жашыруун, терең маанилерин түшүнүү үчүн анын бетинде жаткан идеялар, материалдык жана мыйзамдык тоскоолдуктар аркылуу өтүүгө туура келет. Көптөгөн улуу сүрөтчүлөр, ойлоп чыгаруучулар, акылмандар адам затынын тарыхый жолунда мына ушинтип билим алышкан. Терең ойлонмоюнча айланабыздагы көптөгөн көрүнүштөрдүн сырын ача албайт элек. Азыркы учурда деле көпчүлүгү чындыгында өзүнүн эле айлана чөйрөсү тууралуу бир бетке эле түшүнүктө. Көп учурда биз тигил же бул предмет боюнча билебиз деп фактыларды столго чаап, логикалык аргументтерди келтирип кыйын болобуз. Ошол эле учурда өзүбүздү өзүбүз алдайбыз. Мүмкүн биз бир нерселерди биле чыгарбыз, бирок ошол бир нерселер жалпы картинанын кичинекей бир бөлүгү болушу ыктымал. Бир мисал. Эрте үзүлгөн кичинекей жашыл помидор убактысында үзүлгөн бышкан кызыл помидордон эмнеси менен айырмаланат? Быша элек помидорду тиштеп көрүп,
Siz albatta ayta alасыз, анын даамын ачуу, даамсыз экен деп. Бул сиздин тажрыйбаңыздан алынган. Ал эми бышкан, соктуу помидорду жегенде сиз анын наакта даамын эми билгениңизди мойнуңузга аласыз. Ушул сыяктуу эле бул китепти окугандан кийин сиздин мээңиздин күчү кандай таасир берерин билип каласыз. Бирок бул китепти окуп эле тим болбостон, аны практика жүзүндө колдонуу маанилүү. Ага үйрөнгөндөн кийин теория түрүндө көп окуган, бирок реалдуу турмушта практикасы аз окумуштууга караганда, сиз мээнин күчүн, сырын үйрөнүүдө көп мүмкүнчүлүктөрдү билген адам катары сезе аласыз. Көйгөйдүн үстүндө ой жүгүртүү гана анын тереңиндегилерди түшүнүүгө жол ачат. Кантип ойлонуу керек? Ойлонууда биз мээбизди бизге керектүү маалыматтарды издөөгө керек болчу фонарик сымал эле колдонобуз. Кайсы бир идеянын, ойдун маңызын же бир башка чындыкты терең изилдөөдө ойлонуу керек болот. Бул мээни тарбиялайт. Ага сиз ойлогон нерсеге көңүл бурууга багыттайт. Сизди эргиткен же болбосо эмнени тереңирээк түшүнгүңүз келген нерселердин үстүнөн ойлонсоңуз болот. Мисалы, сиз ойлоруңуз реалдуу күчкө ээ экендиги тууралуу ишенүүнүн үстүнөн ойлонгуңуз келет. Сааттын жардамы менен 5 минутадан кем эмес, 10 минутадан ашык эмес убакыттын ичинде сиз бүт ойлоруңузду ушуга топтоп, көнүгүүнү баштаңыз. Башка эч нерсени кошпой, бул ойго терең чөмүлүңүз. Бул эмне өзү? Мунун алдында эмне бар? Бул мага кантип таасир бере алат? Мен мындан кандай жардам алышым мүмкүн? Деген суроолорду бериңиз. Белгиленген убакыттын ичинде мээңизди башка нерселерге алагды кылбай ойлонуңуз. Сиздин ойлоруңуз чачкын болуп, ар нерселерге кайкып кетип жатса, сиз ишенимдүү түрдө аны керектүү нукка буруңуз. Алгачкы 5 минутта көнүгүүнүн ичинде сиздин оюңуз 10-20 жолу темадан ала качат. Таптакыр башка жөнүндө ойлонуп кетүүңүз мүмкүн. Өткөн кездериңиздеги жасалып бүтпөй калган иштериңиз, ошондой эле түрдүү каалоолоруңуз, тынчсызданууларыңыз жана фантазияларыңыз сиздин эркиңизден сырткары оюңузду чачыратканга аракет кылат. Аларга негизги тапшырмадан алыстаганга жол бербеңиз. Сиздин мээңиз керексиз нерселер тууралуу ойлонуп баштаганын сезер замат, аны кайра башынан баштап иштегенге мажбурлаңыз. Сиздин мээде али тартип жок. Ал мындай режимге көнгөн эмес. Ага бир конкреттүү багытка караганда оюна келгенди оттогон жеңилирээк. Көп өтпөй бул жерде ойлоно турган эч нерсе калган жок деп да ал эриге баштайт. Ойлор тынчсыздана баштайт. Сиз ага эч көңүл бурбастан, сизге берилген убакыт өлчөмүн эстөө менен оюңузду кайрадан берилген тапшырмага талыкпастан бура бериңиз. Бул сиздин мээңизди машыктыруунун абдан жакшы жолу. Эми ал сизде эмес, сиз аны башкарууну үйрөнө баштадыңыз. Бул көнүгүүнү бир нече күн же жума жасасаңыз, эки нерсе болуп өтөт. Биринчиден, мээңизди тартипке салуу жана машыктыруу менен сиз өзүңүз көңүл топтоого жөндөмдүүлүк алып, өз турмушуңузда активдүү жана жаратман боло баштайсыз. Экинчиден, сиздин бир нерсе жөнүндө ойлонуу процессиңиздеги логикалык түшүнүгүңүз мурункудай чектелүү болбой, бир топ терең болуп калат. Ойлонуу учурунда кээде сизде кубанычтуу толкундануу, ачылуу сезими пайда болуп, сизге бир чындык пайда болгондой болот. Мындай ойлонуу менен машыгып жатканда жаныңызда даяр кагаз, калемсап болгону жакшы. Улам пайда болгон жаңы ойлорду, идеяларды жазып коюу ашык эмес. Эми идеяларды сезим деңгээлинде кабыл ала баштаганыңызды сезесиз. Бул болсо жөнөкөй логикалык ой жүгүртүүгө караганда бир топ эффективдүү. Бүгүн эле ой топтоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн ойлонуу менен машыга баштаңыз.
Сиз өзүңүздө өтө кубаттуу сокур сезимиңиз бар деп ойлоодон баштаңыз жана сиздин ойлоруңуз учурдагы жашоо жолуңузга таасир берерине ишенүү жөнүндө ойлонуп баштаңыз. Деги эле сиздин алдыда кыла турган иштериңиз жөнүндө алгач ойлонуп туруп иш жасаңыз. Ал сизге өтө чоң жетишкендиктерди алып келет.